21 жаштагы Ош шаарынын тургуну Эмир Жумалиев жеке бизнесин ачууга жетишти. Ал достору менен бирге адамдардын көчүп конуусун жеңилдетүүчү кызматты түзгөн. Жаш ишкердин бул багытта иш баштаганына 2 ай гана болсо да, учурда алардын кызматына суроо талап жогору. Ал ишмердүүлүгүн дагы тереңдетүү максатында Борбордо өтүп жаткан форумга катышууга келген. Я окончил вуз в Петербурге. Мен окуумду Санкт-Петербургда бүтүп келгем, бирок өз адистигим боюнча иштеп кете алган жокмун. Бул бизнес идеяны досторума сунуштап, аны дароо ишке ашырдык. Кыска убакытта эле кардарларыбызды таба алдык. Негизи бүгүнкү өтүп жаткан форум бизге окшогон жаш ишкерлерге жакшы мүмкүнчүлүк берет десем болот. Себеби жаңы таанышуу, тажрыйба алмашуу, керектүү маалыматтарга ээ болуу менен бир гана өзүбүз үчүн эмес, өлкөнүн экономикасына да салымыбызды кошо алабыз. Берилген мүмкүнчүлүктөрдү колдонууга багытталган. Жаш ишкерлердин башын бириктирген Жигер 2021 аталышындагы форум өлкөдө алгачкы жолу өткөрүлдү. Ага республиканын бардык аймактарындагы ийгиликтүү ишкерлерден тартып, жаңыдан кадам таштаган улан кыздар чогулган. Аябай жакшы опыт. Бул жакта спикерлер ар ким ар кандай өзүнүн жетишкен кейстерин айтып берет, ийгиликтүү кейстер менен бөлүшөт. Ошогундан жаш ишкерлер, мен ойлойм, ошонун ичинен өзүбүзгө өзүбүз кандай бир жакшы үзүмдүктөрдү алсак болот деп ойлойм да. Анан ошонун баарын ишке ашырсак, бул дагы аябай чоң ийгиликке чоң кадам деп айтсам жаңылбайт окшойм. Тажрыйбалуу ишкерлер менен жаш бизнес өкүлдөрүн бир аянтчага чогултуу, тажрыйба алмашып, инновациялык багыттар боюнча маалымат алуу менен жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол ачат. Форумдун өзгөчөлүгү көбүнчө талкуу эмес, биз өнүгүү багытында тажрыйба алмашайлы деген максатта чогулдук. Ошого байланыштуу өндүрүш, мисалы жаңы маалыматтар, технология, логистика ар кандай тармакта биздин өзүбүздүн жергиликтүү жаш ишкерлерибиз өздөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүшүшөт. Форумдун алкагында катышуучуларга ийгиликтүү ишкерлер, эл аралык уюмдардын ассоциацияларынын өкүлдөрү өз тажрыйбалары менен бөлүшүштү. Буга чейин кетирген катачылыктары жана ошол катачылыктарды эмненин негизинде чечкен, ошол чечимдерди элге алып чыгып бөлүшкөнгө мүмкүнчүлүк берилип атат. Бул жерде дагы көптөгөн жаш ишкерлер өздөрүнүн бизнесин жүргүзүүдө аябай жакшы советтерди алат деп эсептейм. Тем более бул жерде уникалдуулугу ошону менен нетворкинг каралган, сыртка чыгып 300дөн ашык предприниматель менен өз алдынча жеке суроолорун берип, алар менен баарлашып ушундай мүмкүнчүлүктөр каралган. Уюштуруучулардын айтымында жаш ишкерлерди колдоону көздөгөн иш-чара бир күн менен чектелбейт. Алдыда мындай форумдарды жыл сайын уюштуруп туруу мерчемделүүдө. Перизат Куттубекова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.